Assalamu алейкум, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Жалал Абад облусунун Нокен районундамын. Ошол Нокен районунда ошол менин жанымда турган Алмаз Кара Осман углу деген жаран атайын Швега программасына кат жазып кайрылган мындан 1 ай мурда деп койсок болот. Себеп дегенде азыркы күндө өзү 2018-жылы сатып алган жер участогуна же үй кура албай, жада калса ушул ажатканада сала албай, кыскасы убар экен. Ал арада абдан көп соттошуу болду тараптар ортосундачы. Мисалы үчүн 1-чи, 2-чи, 3-чү жогору соттун да чечимдерин кармап алып туруп, мынтип түнү күнү чуркап жүргөн ушул экен. Демек арадан 7 жыл өтүптүр. Анан мага берген маалыматына караганда сатып алуучу дагы ушул тиги талашкан тараптардын бир тууганы болгондуктан, бирок ал ушул соттордон тескерисинче ушул Алмаз мырзанын жери чечилип калсын деген эле өңүттө ал дагы кошулуп ташыл аракет кылып атыптыр. Ошол эле мезгилде ошол сатып алган бир тууганынын дагы агасы дагы ушул Алмаз тарапта экен. Ооба, чындыгында биз сатканбыз. Бул менин карындашыма белекке берген жер болчу. Ошол белекке берген жерди карындашым ушул Алмаз Кара Осман углуна сатып отурат. Бардык мыйзамдуу документтери бар, алды саты келишимдери бар, жана башка депчи. Кыскасы бизди кызыктырган эмне үчүн Кыргыз Республикасынын жараны өзү сатып алган жерге эмне үчүн кире албасын? Киргенге чейинки соттук экинчи маселеде бул кириш үчүн соттук инстанциялардын аракеттери да мына ушул тарапка чечилип отурса, мага берген маалыматына караганда, факт иретинде кагаздарын көтөрүп келип отурса, эмне үчүн ушул күнгө чейин ошол жерине кирип барып, же бир даана бак тиге албайт деген кызыгуу менен мен ушул Нокен районуна келдим да. Азыр алдыдагы мүнөттөрдө Алмаз Кара Осман углу өзүнүн акыйкатын, адилетин айтып берет. Ошондой эле объективдүү эске алынат. Урматтуу көрүүчүлөр, Швега программасынын катталуучулары, объективдүү аракеттер менен ошол бизге айтып берген Алмаз мырзанын участогуна барабыз. Ошол участоктун жанында жайгашкан талашып аткан тараптардын да оюн сиздерге чагылдырып беребиз. Байкап, баам салып туруңуздар. Азыр бул үйдө ким жашайт берди азыр? Бул үйдө ошо мени 9 жылдан бери нары алып барып, бери алып келип жүргөн Эргешева Шахсанамган, анын кызы Бахрамжан кызы Хуршида, анан агасы бар, Шадманов Бирликбай деген. Ошолор жашайт ошо үйдө. Азыркы күнгө чейин мага тынчтык бербей, же соттордун токтомуна баш ийбейт, же аныктама чечимдерге баш ийбейт. Билбедим каяка барып жалдырашты деле билбей калдым. Бир мыйзамды сыйлаш керек да. Кыргызстан жараны болгондон кийин. Кыргызстандын мыйзамы менен жашаш керек. Бул эмне деген ушундук? 9 жыл элестетип көрсөңүз, 3 жолу жогору барбаган жерге калбады. Какпаган эшигим калбады. Буну азыр сиз канчанчы жылы сатып алгансыз бу жерди? Мен бул жерди 2018-жылы апрелдин 14-ндө сатып алгам. 2018-жылы. Буну кызыл китептеги жер сиздик, а? Ооба, ушу 6 сотик жер. Келиңиз, биз келебиз. Биз ат жөнүбүз мамлекеттик канал, Өмүрзак Азимкулов Швега программасы. Бул жак Алмаз деген жаран арыз менен кайрылган экен бизгечи. Арыздын негизинде келдик. Бул жер меники деп атат. Биз мамлекеттик каналбыз. Элдин арызы менен келе беребиз. Сиз да мамлекеттин жаранысыз да, туурабы? Бул эженики, мисалы, азыр бир аз мындай шашпай сүйлөп бериңиз, да? Келгиле. Жакшы отурупса. Келin, beri karayız beca. Siz gele öğrenci, siz bilesiz de meselen çocuğuna misal, şunu ayıp verin çıkanım, şunu Almaz degen jaran ayıp ötat misal için, bul jer meniki de ötün, kızıl kitap verseniz kızıl kitapta. Özünüz tanıştırıp atasın, men de ayıp öteyim. Sizlerge azır video съемка kılgan разрешение менен келдиңерби? Kızıl kitap Мен var. түшүнөтөм, кызыл китеп бар. Разрешение эч качан биз кимден сизден алайлыбыз разрешениени. Siz kimsiz bu жерде? Арестовать этилген жерде ошон үчүн. Муну кызыл китеп эмне? Бул өзүлөрү чийип алдыбы?
Men özü Men sizge geldim oşonun için mınaki uyuңuzбу sizdiki? No masele тура эмес, ошол жабыр коюң сиз. No masele Siz тура ошол эмес. видео ролик кылыштан мурун, вопрос задавать этиштен мурун сиз сурашыңыз керек да биз Кимден сурайм мен? ошол биз айтып атам го Мен келдим го үйүңүздүн алдына. Сиз карап турсаңыз, сиз ошону келип менден Мен амал сурашыңыз сизден керек. сурап атпайм, ошондон сотко барайын деп атам Сиз анан. мен билип атам сурап атканыңызды. Сөз бересизби мага деле? Жооп Мен бербейсиз сизге анда. айтып атам. Мен сурооюмду берип алайын Берип биринчи. алыңызчы. Сиз видео ролик кылган разрешение Видеоролигиңиз сурадыңызбы бул деп Швейга атам. мамлекеттик программасы. Ошо программага деле сиз разрешение сурадыңызбы Мен деп кимден сурайм? Сиз эч кимден сурабайсыз. Кимден сурайм мен? Арыз жазып келсеңиз мен деле буяка келе берем. Азыр бул Бишкек Эже, шаарында сиз мындай кылыңызчы, мени сиз мындай териштирүүгө албай, өзүңүзгө жооп бериңчи. Бул жер сиздикпи, сиздик эмеспи? Жер биздики. Кантип сиздики? Жооп бериңчи ошого. Мисалы Жер үчүн кызыл азыр китепти өкмөт- качан саткан элеңиз? Эмне болгон эле бул адам тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Мен бул кошуна болуп жашайт биз. Оны Ошону жакта. айтып бербейсизби? Шашпай айтпайлы, алынбайлы, айтып бербейсизби? Биз деле бул жер жообузду алайлы. караң, бул жер азыр Бишкек шаарында көрүлүп атат, билесизби? Качан болду эле окуя, ошону айтып бериңчи. Качан Кайсы болду эле? Мына ушул алды сатты келишимдери, бул алмаз Биз- сиздерден бизге кантип сатып алган, ошону Биз суроо. саткан жокпуз, биз сатканын деле билбейбиз. Ошону Бул башка айтсаңыз. бирөөдөн алып алган. Бул биз Кимден алган? Өзү билет ошол. Кимден алган болсо жазылып бар. Эже, мындай да, сиз журналист суроо берет да, биз милдетибиз. Бул биздин ишибиз да. Биз көчөдөгү блогер эмеспиз. Биз журналистпиз. Сизден блогерлер келген болсо. Мен ал блогерлерди тааныбайм мен. Ооба, мен уктум. Мага чейин деле бир жолу көп чагылдырыптыр. Анан сиз мындай кылсаңыз, ачуу калтырбаңыз. Бул журналисттердин иши. Суроо бергенде жооп берип коюш сиздердин милдетиңиздер. Жооп бербей деле койсоңуз боло берет. Биз милдетибиз жакшы билебиз. Бирок азыркы күндө бул өкмөт кароосунда турат, арестовать этилген, тыюу салынсын деп чечимдер чыккан, арестовать этилген. Ал жер боюнча азыр эмне сөз болушу мүмкүн? Азыр сот кароосунда турган жерге. Мындай карасаңыз. Атыңыз ким сиздин? Куршиде. Куршид эже, мына бизге Алмаз фамилияңыз беле? Кара Осман уулу арыз жазып барды. Анан мынакей кызыл китебин көтөрүп барды. Буга чейин өзүңүз айткандай көп маселелер козутулуптур, э? Өзүңүз айткандай бир топ журналисттер келиптир бул жерге. Журналистпи же блогер биз билбейбиз. Анан кийин бизге мамлекеттин жараны катары элдик каналга, мамлекеттик каналга сиз деле арызданып барсаңыз болот. Анан арызды карап, жетекчилик бир сыйрамда алып туруп, маселенин чоо жайын жерине барып иликтеп келгиле деди. Мисалы үчүн биз бул жаранды барып алып туруп, ЛТРдин же болбосо биздин ишкананын алдында тиги суроо берип жооп алып анан интернетке же болбосо биздин каналга жайгаштырган жокпуз да. Биз мынакей как раз Алмаз мырзадан суразак, ошол жерде ээлер жашайт деди, ээлери, хозяиндери. Мен сатып алган адамдардын ошол жерде үйлөрү бар деди. Анан бул биринчи тарап, экинчи тарап объективдүү болсун деп биз мисалы сиздер башка жакта болсоңуз деле бармакпыз ошол жаккачы. Барып суроо бермекпиз да мисалы маселеничи. Угуп турсаңыз азыр бүтүрүп алайын. Эми мынакей баргандан кийин, арыз жазылгандан кийин, анан биз келдик да. Ошого сизге суроо. Бул Алмаз Кара Осман уулу дедиби? Ушул мырза сиздерден ушул жерди сатып алгандыгы анык бар эмеспи? Жок, анык эмес. Бул жерди биз сатканын деле билбейбиз. Жашырын жол менен булар незаконный кылып өткөрүп алышкан. Азыркы күндө мени тартпайынчы видеого. Мен Сиз тартпасаңыз эртең гана мени сотко бересиз, анан мени телефонда ал видеого тартпасын, пожалуйста, телефонго тартсын. Тартпасын. биздин ишибиз Ами ушул. мени тартпасын. Ой, айланайсыз, менин ишим ушул болуп атпайбы? Болсо деле да. А мен эмне деп айтып барам анда? Сиз разрешениеңиз эмес, сиздин жообуңуз керек болду мага, жообуңуз. Билип атам жообумду. Бирок сиз бул Ой, жерге сиз деле тартып атпайсызбы? Мен, пожалуйста, телефонго тартып бергиле деп Жок, атам. телефон менен мунун айырмасы жок азыр Кандай заманда. айырмасы жок? Айырмасы жок Кандай эч кандай. айырмасы жок? Айтып бериңчи гана. Чоң айырмасы бар. Айтып бериң. Айтып бериң. Эже. Айтып бериң. Азыр көрдүңүзбү, сиз келдиңиз, ошончо эл келет. Анан бул жерде кеттиңиз. Мен кеттип солай. Эже, майлы эже азыр. Çektim benim ayırlarımı. Bana yürüyün ekspertize baraman. Ekspertize baraman. Апаңызбы? Nerede çekeceğim? Raydılar. Мен сизге түшүндүрүп атам. Азыр апам учетто турат, давлениеде 230 менен. Үйдө инсульт жатат. 2 жолу повторный инсульт алды. Если азыр экөөсүнө бирдеке болуп калса, ошо каналыңыз менен Mülkler. Эмнеге жооп берем? Мен журналистмин, мен суроо берип жооп алыш үчүн келем. Анда эмне үчүн жооп бердиңиз? Ой, айланай, мени сизге суроо берип атам мен. Мына жер туура сиздердики же Алмаздыкы? Жер биздики. Жер биздики. Кандайча ошону түшүндүрүп бербейсизби? Мен сизге кайра айтып атам. Сиз суроо бердиңиз, алдыбы? Мен гапырып алайын азыр. Эже, токтоп туруң, сүйлөп алсын эже.
aldыбы, албадыбы деп атасызбы? Билесиңерби, кимден алды? Мен айтып атам. Биз алганын да билбейбиз, сатканын да билбейбиз деп атам. Азыркы күндө бизди жогору сотто да Бишкекте ишибиз каралып атат деп атам. Азыр жерде 5 арест камак турат. Если келип сиз сразу эле тарткан келбестен эле сүрүштүрүп келдиңизби? Сүрүштүрүп келдим. Сүрүштүрүп келдиңиз. 5 камак турат экен. Билдиңизби госрегистрден? И то тыюу салынсын деп деле азыр арестовать этилген курулуш иштери эч нерсе жүргүзүү мүмкүн эмес деп азыркы күндө Бишкек шаары карап атат. Или алып чыгып көрөйүнбү кагазды? Ал деле турат азыр. Азыркы күндө сот кароосунда турган жерге эмне кереги бар? И то ооручан, инсульт, инвалид адамдар турган жерге телевидениени алып келем деп, блогерди алып келем деп. Эмнеси негиздүү? Сиз мына ушул эже айтып атат. Мисалы, эч качан бул жер алынган эмес. Бул жер азыр ызы-чуу болуп сотто турат деп атат да. Мисалы, сиз бизге арыздануучу катары айтсаңыз, мисалы, болгондой мына кызыл китебиңиз турат. Акыркы жогорку соттун чечими мен жакка чыкты деп атат. Буякчы ушуну айтсаңыз. Ооба, Өмүрзак байке, бул бир жолу эмес. Бир нече жолу жогорку соттон токтом келип атат. 2022 жылы 17 майда бир токтом чыгып келип атат. Эргешева Шахсанамхан эжебиз кайрылган боюнча 2022 жылы 17 майда токтом чыгып келип атат. Аны дагы бир тууган эжеси 2024 жылы карап бүткөн ишти кайра буздуруп, ал деле жогорку сотко барып келип атат. Бирок до арызлары канааттандыруудан баш тартылып атат. Бул эжелер болгону менин кошуналарым болгону. Мен буларды тааныбайм. Эгер бул кызыл китепте аларды бир тиешеси болсо, мен булар менен тартышмакмын да. Атайын үйгө барасың сен. Азыр ноң карасаңыз, Азыр мен сүйлөймүнбү? Азыр айтып атат. Чоң барбайлы ушу госрегистрге баралы. Мен барам десеңиз госрегистр. Азыр айтып атат. Сотко баралы, прокуратурага баралы. Кыргызстан жаранını любой моментте каалаган жерде укуктарын коргоо сот органдары бар. Чынбы? Биз өзүбүз укуктарыбызды коргош үчүн каалаганыбызды сотко кайрылабыз. Если бизде арызыбыз негиздүү болсо, сот ошонун артыгында карайт. Если негизсиз болсо, сот карабай коет. Чынбы? Азыркы күндө бул жерде 5 бир тууганды долясы бар. Азыр жол-жайын сурап атасызбы? 5 бир тууган бар. 5 бир тууганбы? Алардан бирөөсү нотариуска чыгып туруп, огурлукчу өткүзүшкөн. Бирөөсү чыгып туруп, Мени жаппымы? биз семьяда бир элебиз, бизде эч кандай бир тууганыбыз жок деп туруп, нотариустан форма 50ге бир эле адамды таандык кылып, баласы бирди таптырып туруп, буга өткөрүп сатып жүргөн болуп атат. А биз эмне үчүн соттошуп атабыз? Наследствоны жокко чыгарган саткан адам ким болот сизге? Ошо бир тугушкандарды бирөөсү, шу үйдө өскөндөрдү. Ооба. Ошолорду бирөөсү азыркы күндө жоопкер болуп аткан нотариус болуп атат. Ошол өткөргөн жоопкер болуп атат. И айыл өкмөт болуп атат. Азыркы күндө каралып атканда, азыр бул айтып атат. Бизге Бишкектен чечим чыгып келсе деп атат, башка жерден чыгып келсе деп атат. Бирок бул жерде бир адамга таандык болбогондон кийин 5 бир тууган долясы болгондон кийин бешөөсү да тең укуктуу сотко арызы менен кайрылганы, долясын сураганга. Мыйзамсыз өткөрүп алды дегенге, чынбы? Ошол сиз ооба, туура. Эми ошо агаңыз эмне деп атат, ошо сатып берген агаңыз эмне деп атат? Аны эжеси сатып берген апам. Эжеси ал жакта ал. Шу жерде жүрөт, аны баласы кетип атат. Кана. Ашуруп деген. Неге кантип сатып? Буга чейин разборка болду ошол боюнча, мисалы, эмнеге сатып бергендиги боюнча ошол. Болуп атат. Наследство боюнча болуп атат. Азыр эми сиздин көз карашыңызда сиздин неме турушупсаң, сен немен тамаша кылыпсың анда? Ушу кошуналарды топтоп атат. Азыр аны давление сашып, азыр бирдеке болсо мен чыгып жооп берип коюңуз, мен жооп бердим, дагы кандай жооп берейин? Эмнеге жооп берейин? Алдыдагы сиздин кадамдарыңыз эмне кыласыз эми? Мен киргизбейм, жизнь киргизбейм. Мен сот киргизбеймин. Бул жерде керек болсо мен өзүм үй салам. Менин балам бар, мен күйөөм жок, жашайм. Бул жерде апам, ушул жерде 30 Мана мени үй жайым жок. Мана мени үй жайым жок. Буну балалары бар, бул үй. Меники ватаным жок мени. Бул жерде ватаным жок. Мана силарым ахуалы. Сулар мени өлтүрдү мени. Мени өлтүрдү. Азыркы күндө деле Роводда уголовный иш козголуп, Карусмановдун үстүнөн иш козголуп көрүлүп атат. Оно Карусман оглу Камран дегени келип, экспертизалардан полный бар жогу чыкты. Азыркы күндө каралып атат. Биз буларды эч качан киргизбейбиз. Акчаны кимге берсе ошондон алсын. Биз сот менен чечишебизби? Бизге мыйзам аркылуу президент кечен
Çağırıp kaçan çıngıktı otam, çağırıp berip Kırgız bizi beni otam, yerlerimizi çok bar otam joğuz var ajratıp beni. beribekçe Kırgız, biz jetken yakın jerimizge yurttum, çeyin kırgız barabız. beni. Akçаны Paşa. kimge berse oşondan alsın, pus oşonu разбирать etsin. Allah. Жерди алып атканда кирип, мен могу жерди алып атам, силерди бир тууганыңар сатып атабы деп сураган жок. Мына видео көрүп атасызбы? О сарайда адам отуруп тур мына. Ошо сарайды жамбаштай там ушунун үйү болот, өзүнүн үйү болот. Bir oguz toragay yok. Токтоп туруң. Bir oguz toragay yok. Если башка журттан келип калып, базар койгонбу, жалап, бир жерден келип калып, мен билбей алдым сени жериңи десе, ал другой дело болот. Чынбы? Бир махаллада, бир көчөдө жашап, мына туштагы чоң апасынын үйү, мына чоң апасынын үйү. Бирдей ал мына. Ушул жерде жашап туруп, колуңдан эмне келет деп атат. Биздин колубуздан Kıladı, mazak kıladı. Эми мынакей, эми айтыңчы мынакей, Mazak бардыгын мен суроо мындайда- айланып Eşikini берип да. açıp muayam ketip мындай да mazak бул kılıp эжелер yaptı менен menge. суроосу тиешелүү жерлерге бар, ошол жерден тактайлык. Бул жер мен булар тааныбайм. Мен мага саткан аял башка. Ошол эжени бир тууган эже саткан мага. Vatanınca var, Мен paşo. булар тааныбайм. Сен бар ошо. Var aşakka var. Булар самый главный Сен ошончо. ошо кылып аткан изучуулары 9 жылдан бери мен тажадым да. Кааласаң 100 Şu жыл болот. көчөгө коомдук жайларда изучуу кылып, мына өзүңүз мына өзүңүз күбө болуп аткандай. Азыр мени Өлгөн Kuşkan var bir yerde. бабушка, дедушкаларым калбай атат. Оозго азыр ону жерде жыяны турат, наркоман, наша чекет, пажа чекет деп. Буга бир чара көрүлөбү? Буларга Ekspertizelerden. Yaxşı bolsa Bu участка satılır ekan de men eshitdim. Uni egasini uyiga kirdim. Sot yeri satasılar ekan, nima olsa menga sat dedim. Bo'pti dedi, satdi. 700 ming aqchani berdim bularga. Sanab nima qilib turadi? Yo'q, gapirayotganda indamay turdi. Жок, сүйлөй бериң, сүйлөй бериң. Kasamhollik kılıp. Buları nima qilib bitdim? Kasamhollik. Bu 18-yildan beri mana 9 yil olyapti. Sotma sot oladi. Sotlarga bo'pchi boshi egmayapti. Risheniyalar chiqarib berib o'tadi. Sen deydi sotdi deydi, sotib olgansan deb har balalar. Mana yerdan beg'ali o'ta olmayman talaga. O yer turib olib o'yinga tushadi, qiyqiradi, so'kinadi, quloq solmayman ki o'tib ketaveraman. o'tolbay qolganda Nevaralar bo'pchi maktabda o'tamay qoldi. Mana qaz ketadigan bo'ldi nevaralar. Ma so'ki o'tib har o'yga solib o'tadi. Nasarı keşif Mana uradı bunlar. nalog'ni to'lab kelyapti 8 yildan beri. Musorni aqchasini to'lab o'tamiz. Mayga bo'pchi kirgizmayapti, ishiga kelsa mashinani tagiga yotib olyapti. Mana RVD'dalar kelgan 6-7 uchastkalar keladi deydi bu soda. Har bittasidan o'chirtma yozib, mana 9 yildan beri oxiri berdi. Bishkekdan ham keldi rishena chiqdi. Nizamsiz algan oşonday O aldı. Sen deydi sotga deydi, sotib olgansan, sotdi deydi, aqchasini bergansan sen deb meni har o'ylarga solib. Qani men sotga aqcha bergan bo'lsam, menga dokazat qilsin, meni bo'ynim qo'ysa, menga nakazani bersin. Sotko, özün yerdi baldarыңар жүрөт. 1 million berdim sotko деп. Biz айтпадык аны. Sotko бар өзү айтып атат. Жогорку соттун акыркы сиз дагы алчыңыз, сиз дагы көчөтсөңүз, мисалы ошол мыйзамга ылайык мен дагы сүйлөйүн да. Себеп дегенде мына болот карасаңыз. Сизге бир сөз сүйлөйм. мен Кетем. Мен сөзүм сүйлөйм. Эже токтоп туруң, кызыңыз суранып атат. Сүйлөп алсын. Мен сизге азыр бар жок. O'tgani men. Mana shu Vicdanı yok. yo'ldan jo'ndan. Nasarı keşif oladı deveresi. Men narsa chekanman. Deveresi nasarı keşif oladı. Ha, naşani senlar çekersin. Bunlardan. Эже болду. Ондой сүйлөө. Kim çekedi? Kim çekti? Çekerdi. Nimani çekedi? Nimani çekedi? Tuhmatçı. Tuhmatçı. İflas. İflas. Tuhmatçı. Mashina qo'ydi. Kirishmaysan baribir. Avara bo'lishma. Hayda vardı. Sen demay turing. Oteyine Men hayda silab nasıl ketkenlik üçün. Ооба, кел. Сүйлөп туруп Болду. неме көрүң. Болду. Уже айтылат болсо айтып бүттү же. Болду. Men уже айтып койдум болду. Жүрүңүздөр, эми мындай кылайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз объективдүү болсун үчүн биз бул ушул жерге келдик. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки жактан тең маалыматты алдык. Эми бул абдан мисалы куурчуп өрчүп кеткен маселе экендигин өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Эми азыр экинчи тарап өзүнүн оюн ортого салып биз кеттик деди. Анан эми сиздин оюңузда мисалы. Менин оюм ушу азыр өзүлөр күбө болгондой эле мына кылып аткан, жасап аткан иштерин көрүп атасыңар. Ушу кыйкыр, бакыр, чакыр менен эле ушу 9 жылдан бери мени тажатып келишип атат да. Эми мен суранат элем бул Нокен районунун ички иштерини бөлүмүнүн башчысынан өздөр мына көрүп аткандай өздөрү дагы билишет. 9 жылдан бери бир реакция кылышпайт. Мыйзам чегинде буларга бир чара
көрүp şu yerге kirip men уже мына суукка түшүп баратам. 3 балам бар. Көчөдө калып кетпейм мен. Мына уже кышка кирип бератабыз. Мына 2022-жылы, 2024-жылы, 25-жылы жогорку соттун токтомдору бар. Алмаз мырза, мындай кылайлы эми. Азыр маселенин чоо жайын көрдүк. Сиздин меники деген участкаңызды көрдүк. Бул эжелердин сөзүнө да калдык. Эми мына ушул Хуршида айым айткандай биз барып ушул маселенин чоо жайын тиешелүү мамлекеттик органдан сурайлы. Жакшы калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми азыр жанагы жерден чыккандан кийин биз азыр ушул Алмаз мырзага саткан адамдын үйүнө келдик, жердичи. Себеп дегенде бул дагы маңдайттер менен алгам, мына ушул эжеден алгам деп атат, мисалы үчүн, мына жерди сиз саткансыз. Качан саткансыз, кимге саткансыз, кантип саткансыз? Мен Кайсы жылы? Нечинчи жылы? 2018-жылы Карасмалов Алмазга сатканман. Ал соты yerimi. Kızıl kitabım var menin kolumda. Kızıl kitap boyunca bu koşnumga men satkanman. Bu yerde şu satkanımdan beri şu galiba topalan men öz yerim özümü yerimge özüm egemenmen. Alt sotik Ол жерди сиз каяктан алгансыз, кантип алгансыз? Meni opamdan menge ötküz bergen. Bu kızımı eli yok. Mal şu yerge uy savasın dep. Men uy salışka hareket kıldım. Solay dep kirsem topalan kılıp aldıga salıp kovalap, bakırıp, çakırıp haydap çıkıyordu. İlacım yok. Kayga baraman. Uydu bu koşnumga yine satıverdim. Bular pazar. Kançaga sattınız ele? 700 minge satkanman. Kançanчы жылы? Netinci yılıydı? Esimden hem çıkıp kaldım az. Ha? 2018-yıl satkanman da bu balaga. Bular 700 min sana bergen. O şu satkanımdan beri bulardı kirgizmey toz topalan kılıp bu meni yerim dep zorluk kılıp da pazakon boyunca kızıl kitap boyunca hakkı var mı bu alanı? Bu yerge kirip üy salışka. Siz bu ayaldan algansız, Ооба, мен Ашурова Шамшхан эжеден 2018-жылы апрель айында сатып алганмын. Тагыраак апрелдин 14-ында 700 миң сомго. Мизан чегинде барып госрегистрге барып мени атыма каттап берген кызыл китепти, анан мен акчасын эсептеп бергенмин. Андан кийин мен şu ограждение тосайын деп кирсем, тиги жактан уже сот иштери башталды, бири-бирини сотко берген, агасыны өзүнүн. Бул эжени бир эле агасы бар, Шадманы Бирликбай. Ата энелер каза болгондон кийин мурас Шадманы Бирликбайга калып атат да. Ал сот деген дарение кылып өткөрүп берип атат өзүнүн бир тууган сиңдисине. Кой сен эч каяка чыкпачы, ушул жерде биз менен чогуу жашачы, үй там салып деп. Анан бул эже ушу ограждение тосуп алайын, анан курулуш иштерин баштайын деп нема кылганда тиги Эргешева Шахсанамхан, Бахрамжан кызы Хуршидалар ортага алып, бул эжени кубалап чыгып калат үйдөн. Бул эже аргасынан анан 2016-жылы дарение болуп агасынан бул жакка өтүп аткан болсо, 2 жылдан кийин мага сатып атат. 2018-жылы апрель айында. Мен 700 миңге сатып алып туруп, анан курулуш иштерин баштайын деп кирсем, ушул көрүнүш мага ошондо дээрлик бир 6-7 жыл болуп калыптыр да. 9-жыл. 9-жыл болду. Уже 9-жыл. Ошол азыркы бизге ошол барганда Хуршида деген айым апасы менен биргеликте чыгып интервью берди. Алардын айтымына караганда сизди дагы үстүңүздөн ушул арызданып атышыптыр кыскасы. Анан бул жерде ошол бир туугандардын дагы долясы бар деп, акысы бар деп дагы талашып атты. Ушул боюнча дагы азыр маселебизде Бишкек шаардык соту карап атат деп айтты мага, ушундай депчи. Сизге алар ким эле? Meni özüm bir, men oşu uyda yaşaganman. Opam, dadam, bular hammamiz çoğu yaşaganmiz. Men kuyovdan O'zbekistonga beri ajratib kelib, endi bu qizim ko'chada qolmasin, ikkita bolasman deb menga o'sha yerdan 6 sotik ajratib, qizil kitob qilib berishgan. Shu endi men uy solay deb kirsam to'polon qilib. Bir tug'an akangizmi? Bir tug'an akam bo'ladi. Akamda yap yo'q. Uni o'sha singlim qilyapti. Al yer akangizning jeri belem burada. Opamni yeri da u
yer. Endi men 6 sotikka hakim bormi yo'qmi? 6 sotikka uy solay deb kirsam, oldiga solib, kovalab, ko'chaga atib chiqib qo'ydi. Men senga qachon 6 sotik bermayman. Senga mandan mayagı deb menga qiz kichkinagina yerni ko'rsatib qo'ydi. Men po zakon bo'yicha olaman u yerda. 6 sotikka men kitob qildirganman. Mana kitobim desam, kitobni ham boshingga tort, o'qil bu yerga seni endi kirgizmaymiz, bor chiqib ketib, oldiga solib kovalab haydadi. Men ilojim yo'ligidan bu bolaga sotdim dena yerda. Qizil kitobda o'tkazib berdim. Bu bola endi kira olmay necha yil o'tdi mana. Oradan fakat 9 yıldan beri topalan bu balani kirgizishmayapti. Мырзакбай aka, азыр бул тиги Эргешова Шахсанамхан эже менен кызы Хуршидахан айткан сөздөрү жалган. Жогорку сотто каралып атат. Азыркы күндө эжебизи үстүнө иш азыркы күндө мен колуңузга жана 2 токтом карматтым. Ушу 2025-жылдын токтому. Ооба, туура. Булар мурасты жокко чыгаруу боюнча беришип көрдү. Бүт 4 бир тууган жана 5 бир тууганбыз деп жалган айтты ал жерде. Булар негизи өзү 4 бир тууган. 4 менен тең соттошуп чыктым. Ар бири өзү мыйзамда ham көрсөтүлүп тур, ата энеден калган мурас укуктуу экен. Талашка өзүнүн үлүшүн. Ар бири менен соттошуп чыктым. Ар бирге 2 жылдан өмүрүм кетти мен. Ошо Эргешова Шахсанамханга, андан чоңу дагы Мадраима Шахадат бар. Ага деле токтом чыгып келди. Ошо мурас жокко чыгаруу боюнча ошо агасыны өзүнүн ошо бирге чогуу жашап аткан агасыны сотко беришти. Бизге айтпастан эмнеге Ашурова эжебизге 6 сотигин өткөрүп берип коюп атат, дарение кылып деп. Аларды до арзыны канаттандыруусуз калтырып коюп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай да биз мына ушул Алмаз мырзага чейинки уруксатты мына ушул атыңыз ким эле? Ашура Шамшхан. Шамшхан эженин мыйзамдуу менин жерим. Андан кийин 2018-жылы Алмаз мырзага саткам. Анан Алмаз мырза мамлекеттик органдардан алды сатты келишими менен толук турда мыйзамдуу алган. Бул менин жерим дегендиктен жанагы жерге келип биз ошол жерден маек алдык. Маек алуу учурунда бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир аз тараптар ортосунда бир аз кермир айтыш болду. Бирок ага биз жол бербедик. Мүмкүн болушунча мисалы тараптарды эки жакка алып качканга аракет кылдык. Азыр ошол жерден маек алып атканыбыздын жөндүү себеби эже саткандыгы аныктап атат Алмаз мырзага. Алмаз мырза 700 000 сом өлчөмүндө акча каражатты бул жерге берип, мыйзамдуу менин ошол азыркы талашка түшкөн участогумду алганым аныктап атат. Адамдарды биз жараштырып коюн деп барган турбайсыз сиз мезгилинде, туурабы? Эмне болду ошондо жараштырып коюн дегениңизде? Бул экөөлөрдү алиги эжеси бардыгы маале чогулуп туруп когул эми бир элибиз бир журтпуз. Жараштырып кол десе үйгө кирсек жакшы алиги участковый балдар чакырып койгонлар. Көпчүлүк болуп когулабы дедик. Анан десек жок, алар эч кимге кулак салбай койду. Короче, эч кимге кулак салбай коюп, анан кийин биз жараштырып коюн деген ой болчу. Ана мен мурда уну укпай, муну ошо Шахсанамды эжеси өзү балдарга саткан экен, өзү ошо немесинде экен, участка, ошо атында. Кызыл китеби бар экен. Кийин у кызыл китепти ошоңа бир сатпайбыз буну деп туруп, короче, 3-4 жылдан бери дагы деле тынчыган жок. Сот прокуратураларга чейин барышты. Мен өзүм дагы 3 жолу сездиртилерге бардым. Мен үстүмөн каяктагы жок нерселер жаздырып коюп. Эми дагы эле чечилбей турат ошончо. Эми ким чечет, аны Кудай билет. Жер алмастык экенине сиз ишенесизби? Эми кызыл китеби бар экен да, кызыл китеп болгон ишенебиз да. Сатып алган, акчасын берген эжесин балдар. Кандай деп ойлойсуз, кантип чечиш керек муну? Эми элге кулак салбаса, жогорудагы алиги органдарга кайрылды, башка кылып атат, сот болуп атат дейт. Эми сот чечип бербесе, эл бирдеке дей албайт экенбиз. Жогору жактан сот чечип бербесе, сот чечими менен карап берсе жакшы болот эле. Булар ham мына көптөн бери аракет кылып атат. Siz özünüz barsanız sizi de sotko verip koyayım da atadı. Milisiyaga жазып атабы? Bir жол ошо маалладагылардан кирсек мени милисияга жазып берип 3 след өтүлөткүздүм. Акыры кийин жакшы ошо күнү тополон болгондо участковый балдар чакырсам молодец 5-10 мүнөткө жетпей жетип келди, жакшы көпчүлүк болчу. Бес ваала койгула деп
aytib deb quloq solib turib bunday nima qildirib qol desek, короче o'sha kuni shunday ishlar bo'ldi. Quloq solmay qo'ydi hech kim. Ат жөнүңүздү айтып коюң. Men Qirg'izboyev Rahmonjon Turg'umay shu ko'cha komitetini shu ko'chani. Не деген көчө бул? Bu Mamataliyev ko'chasi. Алмазбек ким? Мен. Сен атыңда турат го. Бизден выписка албайсың ба? Бул жерден выписка алсаң, түндүктөн деле азыр жетиштүү. Чыгып атабатың? Адам не проблема болот? Азыр ошол официалдуу сизден да бир өзүңүз суук бой дедик да. Чында мен азыр таанышып чыктым. Бул бир туугандардын арасында мурас укугун талашуу жөнүндө талаш тартыш болгон экен. Бул бир нече жолу соттон каралган экен. Сот органдары тарабынан чечимдер кабыл алынган экен. Акыркы чечим 2025 жылдын 29 январында кабыл алынган экен. Мындан тышкары 2019 жылдын 14 мартында доогер Кара Осман агылы Алмазбек Сулаймановичтин ишенимдүү өкүлү Кара Осман агылы Аслан Сулеймановичтин жоопкер Шадманова Шахсанам Арбжановнага карата келтирилген тоскоолдуктарды жоюу жөнүндө доо арызы канааттандырылган экен. Жоопкер Шадманова Шахсанам Арбжановна Кара Осман агылы Алмазбек Сулаймановичтин менчигиндеги Нокен районунун Мас айыл аймагында Мас айылы Маматалиев көчөсү 15А дарегинде жайгашкан 600 чарчы метр жер участкаларын пайдаланууга тоскоолдуктар жаратпоо жагы милдеттендирилген экен. Чынында мына ошол мезгилден бери тараптар ортосунда бир туугандар менен акыркы жерди сатып алган адам Кара Осман агылы Алмазбек менен бүгүнкү күндө жер боюнча талаштар бар экен. Талаш тартыштар, ал талаш тартыштар жарандык тартипте сот тарабынан чечилет. Укук коргондор тарабынан берки тараптан кылган мыйзамсыз иштерине карата баарынып чаралар көрүлгөн. Айыптар салынган экен, өзүңүздөр айтып атасыздар. Жер боюнча бүгүнкү күндө сот тарабынан жарандык тартипте бүгүнкү күндө дагы тоскоолдуктар жаратылган болсо, жарандык тартипте сотко кайрылып, милдеттендирип, ошол жерди өзүңүздүн менчик ээси катары пайдаланууга укуктарыңызды жарандык кодексинин негизинде коргоого укуктусуз. Мадираимова да Шахадат ханбы бул адам мурастоо күбөлүгүн жокко чыгаруу жөнүндө жана мурастоо укугун алуу жөнүндө мөөнөттүн калыбына келтирүү жөнүндө сотко доо арыз менен кайрылган. Бул доо арыз мен азыр соттун чечимдерин азыр карап чыктым. Ал Нокен райондук соту тарабынан мөөнөттүн калыбына келтирүүдөн баш тартылган. Бул облустук сотко даттанылып, андан кийин облус соттон күчүнө калтырылып, жогорку сотко чейин барып, жогорку соттун күчүндө калтырылган. Бул талаш тартыш мөөнөттүн калыбына келтирүү гана боюнча талаш тартыш болуп келген. Ал эми тоскоолдукту жаратуу боюнча 2019 жылдагы чечим убагында чыккан экен, күчүнө кирген экен. Сот аткаруучулар тарабы кызмат тарабынан аткарылган экен. Бүгүнкү күндө 2025 жыл. Эгерде бүгүн жаңыдан бир кандайдыр бир тоскоолдуктарды кайрадан жаратып аткан болсо, жоопкер тарап кайрадан жарандык тартипте сотко доо арыз менен кайрылыш керек. Эгерде ошол жаңы чыккан соттун чечимин аткаруудан баш тартса, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 370 беренеси менен жоопкерчилиги каралат. Тиги тараптардын. Мен эми эртең өзүмө тандык болгон участкама кирип, иш аракеттерин жүргүзсөм, жанагы тиги аял келип, дагы эле мага изучуулар жаратып, мен аялды эми билбедим, мен сабырым калбай калды. 9 жыл уже бара турган жеримден какпаган ишим калбады. Эми мен ачкычтагы тиги аял менен кызга бирдеке эмне кылып койсом, антикени алар бастырып кирип келип атат да мени жериме. Эми мени сразу апарып откузбайсыңар да турабы? Эч кандай жаныдарына эмне кылбастан да. Анткени алар мени жериме басып, мен иш кылып аткан жеримге киришип келип атат.
эгер менин ачык күчтөн бирдеке кылып койсомчу тиги аял менен кызы Сиз андайга барбаңыз. Сиз 102 кызматына чалыңыз. 102 кызматы барат. Ошол жерден сизден арызыңызды алат. Ошого жараша чаралар көрүлөт. Ал эми мыйзамсыз иш-аракеттерге барып, аларга кол көтөрүп, баягы аларга залалга келтирип, мыйзамда көрсөтүлбөгөн иштерге барбаш керек. ооба Мыйзам чегинде жаран. бирок 9 жыл бул оңой эмес Жок, ошончо дагы өзүм сабыр ошончо дагы мындай. Сиз мыйзамсыз иштерге барбаңыз. Ал жерде эгер келип сизге келип ошондой кылып аткан болсо, 102 кызматына чалыңыз, наряд барат. Кызматкерлер барат. Барып ошол боюнча териштирип, ошол жердин ордунан териштирип, чечим кабыл алганга аракет кылышат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Нокен райондук прокуратурасына келип, Алмаз Караосман углу мырза менен Санжар Эркинбекович ушул прокурор мырза менен дагы телемаекти биз ачык көрсөтүп бердик. Эми канчалык деңгээлде урушуп талашпагыла баары бир мыйзам чегинде иш кылган артып атат. Бирок Алмазбек Караосман углу абдан ушундай сабырым түгөнгөндүгүнө байланыштуу эмне кылсам болот деген суроону берди. Бирок азыр кайра дагы эгер жаңы тоскоолдор жаратса, анда силер жарандык тартипте сотко кайрылууга акылуусуңар дейт. Ал эми эгерде таш менен уруп же башка бир физикалык күч көрсөтсө, анда 102 кызматына кайрылып, чалып, аларга дагы арызданып, маселени чечсеңер болот. Ошол себеп дегенде бизге берген маалыматка караганда бүт соттук инстанциялардан өтүп, сот иши азырынча жок экен. Ошон үчүн ушундай жооптор менен бизге айттык. Сизге ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Болуптур. Бар болуңуз. Алмазбек мырза бизге 23-жылы арыз менен кайрылган экен, 30-мартта. Анан бул жерде ошол арызында Эргешова Шахсанам деген үй салганын тоскоолдук кылып жатат деп бир топ ошондой немелер жазган экен. Биз буну мыйзам чегинде караштуулугу боюнча райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөткөн экенбиз. Ушу быйыл эле экен бул? Жок, бул 23-жыл экен. Бизде азыр балдары келип Караосман оглу Алмазбектин бизге түшкөн арыздарын компьютерден көтөргөндө ушу бир эле арыз чыгып атат. Бизге бир эле жолу кайрылган экен 23-жылы. 31-марттан ошо роодуга жөнөтүлүптүр. Биз азыр буну ички иштер бөлүмү иликтеп такташ керек эле. Бул жигит Алмазбек мырза өзүнүн арызында да жазып атат. Азыркы күндө ага кылмыш козголуп, сотто каралып жатат. Ошого карабастан дагы деле мен сатып алган жер участкага кире албай жүрөмүн деп кылмыш козголгон болсо, биз азыр райондук ички иштер бөлүмүнөн бир сыра тактайбыз, бул эмне болуп атат. Эми албетте жардам беребиз. Ар бир менчик укугу бизде конституциянын баш мыйзамыбыз менен корголот. Алмазбек мырзага прокурор айткандай эле дагы бир жолу мен эртең же бүгүн түштөн кийинби после вас барып жеринде дагы бир көрөйүнчү, бул участканы иликтеп азыр рооду менен да тактаймын. Эмне болгон, кандай болгон. Рас өзүнүн жеке менчик укугу болсо, ким ага эч кимдин ага тоскоолдук кылганга укугу жок. Ал жерде мыйзам ченемдүү гана иш кылып турган болсо, баардык укуктары бар колунда. Биз ага албетте жардам беребиз. Мыйзамга баш ийип жашайм да. Мыйзам бар, мен мыйзамга таянам. Мен айтып атам, макул. Анын адвокаттары келди. Рободого кирдик, начальник рободого кирдик. Текширгиле дедим. Кызыл китепти бүт бар текширге, чечим, токтомдор текширге. Эгер мыйзамсыз болсо, подпись мыйзамсыз болуп калса, мен шу кызыл китепти ошо аялга берем, тиз чөгүп, кечирим сурап чыгып кетем. Унчукпайм. Текширишти. Бүт бар мыйзамдуу. Бул 7 жыл мен табаным тешилди да, какпаган эшигим калбады да. Чынын айтайын. Жок, ооба, бирок Нокен районубуздун органдарга мен аябай ыраазымын. Соттор иштеп атат, мыйзамдуу иштеп атат, прокуратура, ровд, бирок действие жок да. Бир эмне кылбай атат да. Ошонго бир каттык мындай эмне кылып койсо, тиги аялда уже явно да, жана өзүңүз эле көрдүңүз. Биз Нокен райондо участковыйлар же группа ровд унчукпай атат, биз каалаганды кылсак боло берет экен деген ойдо алар шу иш аракеттерин жашап атпайбы?
А мен кирип атам өзүмө тандык болгон жеке менчик жерге. Изүүчү укулат таяктарман чабат мени. Унчукпай чыгып кетип калам, 102 кылып чакырам, келишет, Алмаз бас. Арыз жаз, арыз негизинде карайбыз. Макул деп чыгып кетем. Ошонго көнүкүшүп калган тиги аял. Биз кичкене ушундай актриса иштерин жүргүзүп койсок, Алмаз унчукпай чыгып кетип атат го, дагы ушундай чыгып кете берет деген ой максатта кылып атат булар. Жанагы кылмыш иш козголгон боюнча дагы айтып өтүп кетейин сизге. Ооба, мен арыз жазган маалда тиги аялга соттун актларын, чечимдерин аткарбоо үчүн кылмыш иш козголгон. Жанагы соттун чечими негизинде сунос болгон да бир жолу. Сот аткаруучулар тарабынан түнүкө заборун бузуп ачып беришкен. Тиги аял тосуп алган кайра эле. Жагаш такталары менен тосуп алып, ал ишке иш козголуп 214-берене 2-бөлүкү менен иш козголуп, ал жерде Нокен районунун судьясы жаны кароо үчүн прокуратурага жиберип коюп атат. Эмнеге? Тергөөчүнүн айынан. Тергөөчү ал протоколгабы же акткабы качан, кайсы күнү, кайсы саатта окуя болгонун түшүрбөгөн. Мен ал жерде судьяны күнөөлүү деп эсептебейм. Тергөөчүнү күнөөлүү деп эсептейм. Анткени өзүнүн ишиге мыкты эмес да. Ооба, туура түшүнөм. 1 жыл, 2 жыл стаж менен келип отурушат. Манай бербейт да мындай. Хорошо. Биз ошондуктан өзүбүздө бир тарып такташайлы, териштирейлик. Ошондуктан силерден суранам. Менде башка сабырым калбады. Бул 7 жыл мен үчүн 70 жылдай болуп кетти да уже. Барган жерим калбады. Областной Верховныйга чейин, жогорку сотко чейин барып келдим. Адамдын энергиясын ала турган тема чын айтканда бул 7 жыл чуркап аракет кылса мен бир 70 мүнөттө эле чарчап калдым да, чынын айтканда Алмаз мырза. Мына азыр өзүңүз көрдүңүз, мисалы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү атайын официалдуу маалыматтарын берди, укук органдары өздөрүнүн атайын маалыматтарын берди. Ошол эле мезгилде тарапташтардын дагы, сизден талашып аткандардын дагы оюн ортого салдык да, чынын айтканда. Бул объективдүүлүк, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Алмаз Караосман угулунун кызыл китебин көтөрүп, мына жогоруда ушул айыл өкмө акимчилик, прокуратуранын окуган кагаздарын, жогорку соттун чыгарган чечимдеринин негизинде биз ушул алган участокко кирдик. Биз баягы басмачылыкка окшоп кирип кеткен жокпуз. Алмаз Караосман угулунун кошо ээрчитип кирип, ал жердеги талашты да өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми азыр Алмаз мырза биз мамлекеттик канал катары, Швига программасы катары, журналист катары мен акылымдын жетишинче ушул ыкмаларды жасап көрдүм. Сиз эми аягында эмне дейт элеңиз? Саламатсыздарбы? Урматтуу кыз элем. Аягында мен силерге аябай ыраазымын. Анткени бул 7 жыл деген мен үчүн бир 70 жылдай да. Анткени 3 балам менен көчөдө калып кетип атам да. 7 жылдан бери соттошуп келип же соттун чечимдерине баш ийбесе, жогорку соттун токтомдоруна баш ийбесе, дагы эле өзүм билемдик ага карабай 3-4 жолу укук бузуулар жөнүндө айыппулдар салынган, коомдук иштерге тартылган. Дагы эле өзүм билемдик менен мага мүмкүнчүлүк бербей, азыркы күнгө чейин изүүчү кылып келишип жатат мага. Эми мен аял киши менен тең келгим келбей атат. Аларды дебем мен bir штраф төккүм келбей атат. Андан көрө бала чакамга бир үстү баш бир ботинка алып бергеним жакшы да. Ошондуктан мага бир жардам берип коюшуңарды суранат элем силерден. Ошо өзүмдүн мыйзам боюнча жеке менчик жериме кирип курулуш иштеримди баштап, азыркы күндө эч кандай сот маселелерим жок. Сот иштерим бүткөн. Жогорку соттон келген токтомдорум колумда турат, сумкамда. Ага карабастан деле тиги эже азыркы күнгөчө бир мүмкүнчүлүк бербей жатат мага. Ошондуктан Нокен райондо ички иштер бөлүмүнүн начальнигине кайрылам, прокуратурабызга кайрылам, Нокен районуна. Мага ушу көзөмөлгө алып бир жардам берип коюшуңарды суранат элем. Тиги аялга бир мыйзам чегинде чара көрүп беришиңерди суранат элем силерден. Урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтыктап жаткандай дагы бир маалымат айткым келип атат. Бул ошол арызданган тараптан сырткары талашып аткан тараптын дагы ошо жогоруда мага айткан маалыматтарына караганда, ошол азыр Бишкек шаардык сотуна дейби же ушул дагы бир булар дагы бир өздөрүнүн апелляциялык тартипте дооматтарын коюп жаткандыктарын билдиришти. Эми канчалык деңгээлде мисалы үчүн бул факт аныкталат же аныкталбайт,
бул биз айтып аткан акыйкат маалыматка качан адилеттүүлүк орнойт. Ушул азыркы биз козутуп кеткен маселеге биз суранган мамлекеттик мекемелердин, мамлекеттик администрациянын башчыларынын, ошол эле мезгилде ушул Нокен райондук укук коргоо органдарынын, прокуратуранын, милициянын жетекчилери аракеттери кандай көрүнүшкө келип калыптанат, же болбосо алардын аракети эмне менен аяктайт. Азыр мына ушул акимдин биринчи орун басары айтты, биз азыр ушул түштөн кийин эле барып туруп жерине барып тактап бүт баардыгын бир чечимге келтирип тарапташтар менен жолугушабыз деди. Ал маселелер кантип аягына жетет. Анан ошол эле мезгилде бул маселени чечкенден кийин биз ушул мамлекеттик органдардан дагы коңгуройтунда айттык. Келип ушул маселени чечкендеги абалыңар тартып калайлы депчи. Ошол күндөр да алыс эмес, Кудай буйрса. Алмаз мырза, сизге сабыр каалайбыз. Тиги тараптарга дагы эми биз дагы ал тараптарды дагы акмак же ушундай жаман экенсиңер деп айта албайбыз. Алардын дагы өзүнүн чындыгы, сиздердин да өзүңүздөрдүн чындыгыңыздар кыскасы мына ушул маселеге чекит коюлсун деген максатта биз программа менен жыйынтыктап турабыз азырынча. Анан маселени убакыты көрсөтөт. Жакшы туруңуз. Рахмат сиздерге. Жакшы туруңуздар.